Кечикпедикпи? Жок. Саматтыга жеткизем го. Билесиң да, мурдагындар ар болгон. Велосипедде учкаштырып алган. Ал мезгилде же техника жок, же маршрутный такси каттабайт эле. Анан велосипедке сен учкаштырып алсаң, мен учкашып алып кетип баратканда эл көрүнө калса, мен түшө калып кайра эл суу ичсе кайра чыга калып. Бирок ошол күндөрдө эле жакшы болгон экен. Кеч кайтчу элең иштен. Ошол маалда деле кеч кайтчу элең. Азыр деле ошол эле. Кеч кайтканда мен бир нерседен гана коркчумун да, көчө караңгы үчүн иттерден аябай коркчумун да. Мен балдарым толуп келбейт эле. Кайсы классына киресиз азыр? Азыр 11-ге кетишим керек эле. 11 класстар классында. Баары отуруп калышканбыз эте. Макул ийгилик сага. Рахмат силерге дагы. Жалал Абад областын Базар Коргон районуна караштуу Бөкөнбаев атындагы гимназия жатак мектебинде химия жана биология мугалими болуп 24 жылдан бери үзүрлүү эмгектенип келе жаткан Базаркулова Нурсыйда өзүнүн өзгөчө сабак өтүү методун окуткан окуучуларынын деңгээлинен билсек болот. Өз эмгектенген Бөкөнбаев атындагы гимназия жатак мектебиндеги окуучуларды гана эмес, Базар Коргон, Ноукен, Сузак, Алабука, Өзгөн, Токтогул, Баткен райондорунан жана Жалал Абад, Ош, Бишкек шаарларынан Россия өлкөсүнөн келген бүтүрүүчүлөргө да жалпы республикалык тестке химия, биология предметтери боюнча даярдап келет. Өзүнүн эмгек таржымалында көптөгөн сыйлыктарга жетише алды. 2017 жылы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн ардак грамотасынын ээси, Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн отличниги, мугалимдердин 2 жана 3 съездеринин делегаты, Базар Коргон райондук билим берүү бөлүмүнүн, Базар Коргон райондук мамлекеттик администрациясынын, Жалал Абад областык билим берүү устулдук борборунун, Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин ардак грамоталары, Жалал Абад областык билим берүү тармагындагы 2013 жылдын мыкты иштерманы номинациясынын жеңүүчүсү, жылдын мыкты мугалими мыкты адиси, жалпы республикалык тестке даярдаган мыкты мугалим номинацияларынын жеңүүчүсү. Мына ошентип 24 жылдан бери эле иштеп келе жатам. Балдар менен коштошуп, кайра алар менен амандашып, күнүмдүк жашоо турмуш ушундай эле кызыктуу өтүп жатат да. Саламатсыңар балдар? Саламатсызбы. Эмесе бүгүн сабагыбызды баштасак, балдар билесиңерби, мен сабагым баштаарынын алдында силерге кичинекей бир уламыш айткым келип атат. Илгери өткөн заманда аябай билимдүү устат болгон экен. Ал устаттын эч такыр билбеген нерсеси болгон эмес экен. Бирок окуучу деген окуучу да ошол устаттын такыр билбеген жерин тапкысы келет экен. Ар бир сабак өткөн күнүмдө өзүмдүн ушул кесипти туура тандаганыма ушунчалык Кудайга 1000 мертебе шүгүр деп кетем. Анткени сабак өтүп сабак сахнасына кирип кеткенден кийин баланын ар бир кыял жоругу, ар бир жасаган мүнөзү, ар бир жасаган кылыктары өзүнчө эле бир рахат да. Бул мен ойлойм, дүйнөдөгү эң бир ыйык сезим бул балалык сезим да. Ар бир баланын жүрөгү менен жашап, ошолор өзүңдүн болгон билимиңди аларга көрсөтүп берген сайын, ал бала сенен кандай бир нерсени күтүп тургансып, сенен көп нерсени үмүт кылып турганын көргөндө, өзүң ушунчаларга керең тийип тургандыгына мага ушунчалык бакыт берет. Кайсыл гана жагын айтпасын, туура эмес экендигин далилдейм деген экен. Анда устат дагы бир жолу окуучунун мыйыгынан эмне ойлонуп турганын сезгенсип, билесиңби балам, азыр бул көпөлөктүн тагдыры сенин колуңда деген экен. Мен буну эмнени айткым келет балдар? Билесиңерби, биздин ар бир сабагыбыздын кандай болуп чыгышы бул ар бирибиздин эмнебизде экен? Өзүбүздүн колубузда. Келгиле, эки колду бийик көтөрүп, биз бүгүнкү сабакты эң жакшы өткөрөбүз. Билим берүү бөлүмүндө ушул окуу тарбия иши боюнча жооптуу адис болгондуктан окуучуларды олимпиадага даярдоо жана жалпы республикалык тестке даярдоодо ошол Базаркулова Нурсыйданын окуучулары көп ийгиликке жетише баштады. Демек жалпы республикалык тестке даярдоодо деле бунун усулдары
башка мугалимдерден айырмаланып өтө башкача метод менен даярдайт, усул менен. И окуучуларды олимпиадага даярдоодо деле мектеп программасынан сырткаркы жогорку окуу жайлардын тапшырмалары менен даярдайт да. Крахмалдан гидратация, суу кошуу реакциясы менен глюкозанын алынышын жаздым. Бул ылдамыраак жүрөт. Себеп дегенде бизде катализатор күкүрт кислотасы HCl колдондук. Ошондон бунун окуучулары бир окуу жылында Нурсиданын 7-8 окуучусу областтык этапка барып катышат. Ошол өзүнүн баягы башка мугалимдерден өзгөчөлөнгөн метод менен даярдаган үчүн мунун окуучулары дайым жеңүүчү болуп келет. Демек азыр көрүп атасыңар, айына крахмалдын гидролиз реакцияларын жазды, теңдемелер. Кана Аян айтчы кызым, сен азыр эмнени жаздың? Бул жерде крахмалга суу кошкондо бул дат пайда болот. Ал болсо декстрин деп аталат. Анан андан ары эриткенибизде мальтоза пайда болуп, ал мальтоза альфа-глюкозага ажырайт. Эмне болду? Суу таасир эткенде альфа-глюкозага ажырайт. Демек акыркы баскычы эмне менен айтпайт экен? Альфа-глюкоза. Демек крахмал альфа-глюкоза. Жогоруда айтылгандай, 1994 жылдан 2018 окуу жылдар ичинде химия жана биология предметтери боюнча Нурсыйда эженин окуткан окуучулары райондук, областтык, республикалык этаптагы олимпиадалардын жеңүүчүлөрүнүн саны 200дөн ашкан. Мисалы, Беларусь Республикасында өткөрүлгөн олимпиадада 18 окуучу жеңишке жетишкен. Мындан сырткары эжекенин дагы бир артыкчылыгы 2011-2018 окуу жылдар аралыгында 400дөн ашуун окуучусу медицина факультеттеринин жана химия, биология мугалимдик кесипти аркалаган студенттерден болушкан. Ошол жаңы мектеп курулганда мен өзүмө ушундай бир максат койдум эле. Химияны элдик педагогика менен айкалыштыруу деген максатта уюштурдум. Мында көрүп турасыңар, Кыргыздын улуттук буюму болгон боз үйгө мен мезгилдик системаны жайгаштырдым. Негизи ушул элементтерди ошол боз үйгө жайгаштыруу менен биз кыргыз эли дагы башка дүйнөлүк химик улуу адамдардай эле биздин да Кыргызстандан ушундай улуу химик инсандар чыксын деген максатта мына көрүп турасыңар, боз үйдүн эң үстүнгү түркүнө Менжелеевди эме кылдым. Мен ар бир сабагымда өтө жакшы химияны билген окуучуларга Менжелеев, Ломоносов, Дальтон, Маркоников деп турат, Лавазе деп атап коем дагы. Анан ошол эле учурда жанын өздөрүнүн фамилиясын айттырам. Буну мен эмнени айткым келет? Мен окуучуларга айтам да, силер деле келечекте куду ушундай улуу инсандардай химияда жаңы бир ачылыштар жасай ала турган, ачылыш жасабасаңар да ушундай бир химияны өнүктүрө турган ушул инсандардай болосуңар десем, өздөрүнчө аябай толкунданып калышат да. Нуршида 1994 жылы жакшы мугалим болуп ушул мектепке келген. Ошол келгенден баштап эле өзүнүн эмгекчилдиги, балдарды сүйгөндүгү, сабак берүүдө ар күнү кандайдыр бир изденүүлөр менен бир ийгиликтерди жараткандыгын мен байкап калдым. Себеби мунун чыныгы бүткөн факультети биология болчу. Бирок биологияга караганда дагы химияны өтө жакшы алдыга коюп кетти. Ошон үчүн мен ошол кезде окуу бөлүм башчысы болуп бир топ жыл бирге иштеп калдым. Ошон үчүн көп жолу Нуршида менен бирге сүйлөшкөнгө, сабактарына катышууга, сабактарды талкуулаганга мага мүмкүнчүлүк болгондо, жакшы мугалимдерди ошол жазган сабагынын планынан деле байкаса болот. Эми элибизде айтат, окуучуларды, окуткандарды мугалим дешет. Бирок ал атка, наамга бардыгы эле татыктуу боло бербейт. Бирок ушул Нуршида биздин коллективдин ичинен ушул наамга чыныгы татыктуу болгон мугалимдердин бири. Ошол келгенде эле мен кандай байкап, кандай үмүт кылган болсом, ошол үмүттөрдү актады деп эсептейм. Кыргыздын улуттук кийими болгон ак калпакчы. Ак калпакты мына өзү накта шерсть, накта жүн, табигый полимерден жасалган буюмда акыркы мезгилде ушул улуттук баш кийимибиздин баягы Кытай мамлекети тарабынан жасалма түрдөгү эле баягы материалдан жасап туруп эле чыгарып коюп анан калпактын сапаты кетип атпайбы? Мен ушуларды да кээде айтып кетсем, балдар айтып калат да, эжекей, көрдүңүзбү, өзүбүздүн билимибиздин тайкылыбыздан
биз көп нерсебизди мындай туура эмес кылып жатыппыз. Мен келечекте ушундай жакшы табигый полимерге окшогон түрлөрүн ойлоп чыгып, кыргыздын улуттук баш кийими керек болсо бир кийгенде бузулбай турган жогорку сапаттуу кылып чыгарам эжеке деп калышат да. Химия бул так илим болгондуктан эмнегедир бир окуганда ал ушунчалык тереңдикке кире бересиң, бирок көп нерсени дагы түшүнөсүң да. Химияны окуп жатканда ар бир тамак жеп атканыбызда, ар бир баскан турганыбызда химия экенин түшүндүм. Үйдө жүргөндө да эжекем мага монтип айткан, мозаттын формуласы мондай деп айта берем. Анын апамдар көп айтып калышат, көп эме кылып сүйлөйсүң деп, чынан химиядан саак берсең дагы болот деп ушинтип эме кылып коюшат. Биринчи ушу Базаркул университетинде эжекенин ошо республикага белгилүү мугалим болушуна, азыркынын дүйшөнү дейбизби, болушуна биринчи кезекте өзүнүн дээринде барлыгы тубаса мугалим болуп төрөлгөн десем болот да. 10% талант болсо, 90% эмгек талап кылат дегенде, Нурсуйда эжеке өзүнүн үстүнөн тынбай эмгектенет, чыгармачылыктын аркасынан күнү түнү талбай иштейт, ошонун натыйжасында ушундай даражага жетти. Ар бир сабагымда ар түрдүү образды жаратышың керек да. Чындап эле күнүк адам болуп, аларга жан дилиңмен берип сабак өтүштүн өзү бул бир кандай десем бир чыгармачыл артист дейлесиң да. Мисалы 11 класска киргенде 11дин мүнөзү 8 класстарга караганда башкачараак да. Аларга башкача маани бересиң. 9 класска киргенде башкача. Анан кээде балдар да күлүп калышат да. Эжеке сиз ар бир сабакта, ар бир теманы өтүп атканда образга кирип айтасыз. Ушуну кантип кылып барасыз деп кээде тамашалуу суроолор берип коет. Анан өзүмчө кыялданып күлүп коем. Мен кээде Айтматовдун дүйшөнүндө жөнөкөй мугалиммин деп калам. Кээде кемеңгер кураттанган педагог болуп калам деп ар бирине ар түрдүү жооп берем да. 2015-2016 окуу жылында ушу жылдын мыкты мугалимине катышып көр деп мен сунуштадым. Анан областтык этаптан жана райондук жана областтык этаптан өтүп, республикалык этапка барып катышып келди. Бул жерге келип өтө катуу капа болду, өтө ыйлады. Анан Нурсуйданын баягы ыйлап капа болгондугуна чындыгына мен дагы чыдай албадым. Мен дагы аябай ызаландым чындыгында. Анан айттым, Нурсуйда, сенде талант бар, чыгармачылыгың бар. Сенде күчтүү усулдарды билесиң. Сен ошол чыныгы мыкты мугалим экендигиңди район, область, мына эми республика деле билип калды. Кудай кааласа эмгегиң бааланат. Бирок ошол жылдын мыкты мугалиминде биринчи орунду албаганы менен 2017 жылы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн сыйлыгы деле келди. Ошондогу ийгиликтердин аркасынан келди деп түшүнөм мен. Мына ошолордун үзүрү келип атат азыр. Бул үзүр мындай деп коет, бирөөгө жакшылык кылсаң, эртеге кеч кайтат дейт. Кудай кааласа мына окуучулары, ошол малдагы окуучулары, олимпиадага да өтүп кеткен окуучулары мына азыр бүтүп келишти алды. Азыр кайерге барсаң бүт окуучулар тосуп алат. Жүгүрүп чыгат. Эжеке дешипчи баарын тааныйт. Бул өзү тааныбай калса дагы алар өздөрү эсинен чыгарбайт. Эжеке мен окуучуңуз болом дешет. Аракетчилдиги ошондой эле мындай өзүнүн максаты аябай жакшы экен. Эми өзүнөн укпаймын, кошуналардан, бирге иштегендерден, коллективден, коллегаларынан угамын. Эми жакшы кетип атат депчи. Эми ал өзүнөн уккандан көрө бирөөдөн уктайт. Ошон үчүн бирөөлөрдөн көп угам да. Ушундай жакшы иштейт. Аябай таланты бар, мугалимдикке ылайык дегенден тоскоолдук кыла албадым. Себеп жок болду мага тоскоолдук кылгангачы. Эми, конечно, үйдөгүлөр деле кичине каршы болуп атты. Бирок эми өзүнө болгондон кийин ал каршылык эчтеке эмес экен да. Ушундай мээнетин алдымдачы.
арасында атактуу дарыгерлер чыкты, алдыңкы технологдор чыкты. Бул жагы чет мамлекеттерде, мына азыркы мезгилде Сауд Арабияда, Швейцарияда, Англияда, Америкада, Германияда, Францияда негизи көп да. Россия, Казакстан жакынкы коңшу өлкөлөрдү айтпаганда Корея, Кытайга чейин окуп жаткан окуучуларым келип айтып калышат да. Эжекей, мен бир нерсеге биз таяндык. Ошол жакта дагы дейт, сиздин өткөн методикаңыз менен өткөн кээ бир мугалимдерди билип, биз өзүбүзчө сизге ыраазы болдук. Эгер сиздин ошончолук таалим тарбияңызды албаганда, ошончолук сиздин билимдериңизди албаганда биз мамлекеттерде окуй албайт элек. Сиз өтүп аткан сабагыңызда чындап эле башкача бир ыкма менен өткөнүңүзгө биз ошол жакта барып окуп ынандык десе, ушунчалык баягы кандай десем, асман булутта көккөлөгөн булуттай болуп, өзүм мемирип, пактадай жумшак болуп, анын сайын баягы мактоону уккандай элбирип кетет экенсиң да. Мугалим же балдар дүйнөсү менен жашаган үчүн балалык сезим болуп калабы, негизи эмне экенин түшүнбөйм. Ушундай бир өзүмчө эле мындай башкача бир ырахатка батып кетем да. Үй бүлөсү, коллективи колдоп, жасаган мээнети бааланып, окуткан окуучуларынан ыраазычылык алып турса, мугалимге мындан артык эмне керек?